Анан через түндүк аркылуу бүт справканы адамдар алыш керек. Эми өлкөнүн булуң бурчуңдагы айылдарда дагы арзан баадагы, сапаттуу, жогорку ылдамдыктагы интернет жеткиликтүү болот. Digital Kassa Кыргыз Республикасы долбооруна ылайык биринчилерден болуп социалдык мекемелер сапаттуу интернет байланышы менен камсыздалат. Анын алкагында Көкжаңак шаарындагы баардык мектептерде дагы жогорку ылдамдыктагы интернет туташтырылган. Жеринен санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Замирбек Кожомуратов таанышты. Биздин проекттин башталышы былтыр 27 декабрда Кыргызтелеком акционерлик коом менен Элкат ишканасы менен экөө тандем түзүп тендерден утуп алышкан. Быйылкы жылы иши азыркы мезгилде катуу жүрүп жатат. 2024 жылдын декабрь айына чейин 4000ге жакын социалдык объекттер интернет менен байланышат. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусундагы 448 калктуу конуштун 74% жогорку ылдамдыктагы интернет байланышына туташтырылган. Учурда долбоордун экинчи этабы Нокен, Сузак жана Базар Коргон райондорунда жүргүзүлүп жатат. Бардыгына биригип, ошо экинчи этапта 183 точкага кошулат. Анын ичинен мисалы Сузак району боюнча А2 деп коет 90 точкага кошулат, Базар Коргон боюнча 32 точкага кошулат, Нокен боюнча 35 точкага кошулат. Бул компонент А2 деп коет. Анан жана магистралдык түйүндөр дедик го. Магистралдык түйүндөр боюнча 26 точкага кошулат ошо экинчи этапта. Баары биригип 183 точка 440 километр болуп атат да. Бул жумуштарды санариптик өнүктүрүү министрлиги Digital Kassa Кыргыз Республикасы долбоорунун алкагында ишке ашырууда. Долбоор Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып 2 жылдык мөөнөткө созулуп 4 этапка бөлүнгөн. На заключительном этапе долбоордун акыркы этабында 2024 жылы 4000ге жакын мамлекеттик жана социалдык объектилер жогорку ылдамдыктагы интернетке кошулуп, бул мекемелерге 7 жыл аралыгында базардагы баадан бир топ арзан баада берилет. Долбоордун биринчи этабында Жалал Абад, Майлы Суу, Таш көмүр жана Кара Көл шаарларындагы социалдык мекемелер сапаттуу интернет байланышы менен камсыз болгон. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.